Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан сабагыбызды баштайлы. 10 класс кыргыз тили сабагы мугалим Бердалиева Света Ташпайына. Сабактын темасы неологизмдер. Бүгүнкү сабактын максаты балдар неологизмдердин тилде пайда болушу тууралуу маалымат ала аласыңар. Неологизмдердин түрлөрүн айырмалай алышат. Кийинде жаңы сөздөрдү орду менен коюуга үйрөнүшөт. Неологизмдер нео жаңы, логос илим, жаңыдан пайда болгон сөздөр дегенди берет. Неологизмдер тилде мурда такыр колдонулбаган илимдин, техниканын, маданияттын өнүгүшүнө байланыштуу сөздүк курамга кирген жаңы сөздөр неологизмдер деп аталат. Неологизмдер жаңы сөздөр экен балдар. Жаңы сөздөр неологизмдер деп аталат. Мурун таптакыр колдонулбаган, бирок илимдин, техниканын, маданияттын жана башка өнүгүшүнө байланыштуу сөздүк курамга кирген жаңы сөздөр же жаңы сөз айкашы неологизмдер деп аталат дедик. Неологизмдер грек сөзүнөн жаңы, илим деген сөзүнөн алынган. Бизче жаңыдан пайда болгон сөздөр деген түшүнүктү берет. Жаңы сөздөр төмөнкүлөрдү сөздөргө кошууга болот. Биринчи, илимге байланыштуу фонетика, морфология, синтаксис, зоология, алгебра, космос, корабль, бакалавр жана башкалар. Булар илимге байланыштуу жаңы сөздөр. Ал эми экинчи, мекемелерге же окуу жайларына, ишканага байланыштуу жаңы сөздөр. Дипломат, кафедра, декан, университет, гимназия, лицей, институт, колледж, акимият, форма. Мына булар мекемелерге, окуу жайларына, ишканага байланыштуу жаңы сөздөр. Неологизмдер. Үчүнчү, коомдук саясий турмушка байланыштуу. Спикер, спонсор, акимият, коммерсант, банкрот, банкир жана башка сөздөр. Булар коомдук саясий турмушка байланыштуу неологизм сөздөр. Төртүнчү, өнөр жайга, айыл чарбасына байланыштуу сөздөр. Машина, автобус, троллейбус, трактор, бухгалтер, цех, магазин, пальто, плащ жана башка. Булар өнөр жайга, айыл чарбасына байланыштуу сөздөр. Бешинчи, аскер ишине байланыштуу. Танк, капитан, генерал, майор, мина, миномет, автомат, артиллерия, бомба жана башка. Алтынчы, кесипке байланыштуу. Машинист, комбайнер, педагог, мастер, учкуч, таксист жана башка. Булар кесипке байланыштуу жаңы сөздөр. Эми балдар, неологизмдер булар коомдук турмуштагы,
ар кандай зарылчылыктан улам пайда болгон жаңы сөздөр. Алар жалпы тилдик жана автордук, жеке стилдик деп бөлүнөт. Жалпы тилдик неологизмдер жаңы чыккан затты же көрүнүштү атоо зарылчылыгына байланыштуу пайда болот дагы. Тилде толук өздөштүрүлгөн соң неологизм болуудан калат. Автордук неологизм көбүнчө стилдик максатта чагылдырылып, контексттен сырткары дээрлик колдонулбайт жана анча кеңири тарала албайт. Неологизм тилде өнүмдүү моделдер боюнча же мурдатан бар үлгүгө салынып да жасалат. Көркөм адабиятта неологизмдер адабий тилди байытуучу, өркүндөтүүчү булактардан болуп эсептелет. Ошондуктан жазуучулар чыгармаларында неологизмдерди кеңири колдонулушат. Неологизм сөздөр булар көркөм адабиятта каармандардын интеллектуалдык деңгээлин, кесибин, жекече мүнөзүн ачып берүү менен жазуучунун тил маданиятын байытат. Неологизмдер жаңы түшүнүктөр, туюнтмалар аркылуу гана эмес, эски сөздөрдүн жаңы мааниге ээ болуусунун негизинде да курулушу мүмкүн. Мисалы, борбор деген сөз мурда кыргыз элинин улуттук оюну болгон ордонун дал ортосуна коюлган тыйын турган жерге карата айтылган. Кийин бул сөз борбор шаар деп жаңы мааниге өтүп кеткен. Ар мезгилдин өзүнүн неологизм сөздөрү бар. Азыркы экономикага, компьютерге, техникага байланыштуу көп жаңы сөздөр тилибизге улам кирип жатат. Неологизмдер кыргыз тилинде жазылган илимий эмгектерде, монографияларда, жаңы илимий түшүнүктөрдү, туюнтмаларды, аныктамаларды берүүдө колдонулуп келе жатат. Мисалы, колхоз, файл, демөөрчү, совхоз, экскаватор, артель, эмгек күн, акимчилик, агроном, космонавт, пионер, купон. Мына булар неологизм сөздөр. Жаңы сөздөр неологизмдер деп аталат дедик балдар. Неологизмдер ички булак, анан тышкы булак болуп экиге бөлүнөт. Ички булак лексикалык жол менен, морфологиялык жол менен, синтаксистик жол менен түзүлөт. Интернеттеги аккаунтубуз же болбосо өздүк баракчабыз, санариптик ааламдагы кайсы бир деңгээлдеги жүзүбүз, резюмебиз, санариптештирүү жылында онлайн окуу кандай кыйынчылык туудурбасын Telegram, WhatsApp, Classroom, Zoom программаларынын жардамы менен жаңы шартта билим алуудабыз. Билим алуу үчүн эч нерсе тоскоол болбошу керек. Мына балдар, бул жерде неологизм сөздөр, интернеттеги аккаунтубуз, санариптик ааламдагы кайсы бир деңгээлде жүзүбүз, резюмебиз, санариптештирүү, онлайн, телеграмма, WhatsApp, Classroom, Zoom. Мына булар неологизм сөздөр. Космос, учкуч, компьютер, принтер, ноутбук, пионер, комсомол, планшет, агроном, смартфон, интернет, агент, Facebook, WhatsApp, баш макала, басма сөз, ферма, трактор, комбайн, керебет, кружка, большевик, революция, революционер. Мына булар неологизм сөздөр. Анда эмесе балдар, ушулардын ар бирин Октябрь революциясынан кийинки мезгилдеги колдонулган сөздөр кайсылар?
Совет мезгилиндеги сөздөр кайсылар, учурдагы жаңы сөздөр кайсылар экенин бөлүп көрсөттүк. Баш макала, басма сөз, большевик, революция, революционер. Булар Октябрь революциясынан кийинки мезгилдеги сөздөр. Ал эми Совет мезгилиндеги сөздөр космос, учкуч, пионер, комсомол, агроном, ферма, трактор, комбайн, керебет, кружка. Ал эми учурдагы жаңы сөздөр компьютер, принтер, ноутбук, планшет, смартфон, интернет, файл, WhatsApp булар учурдагы жаңы сөздөр. Неологизмдер тилдеги сөздүк курамында пайда болгон жаңы сөздөр. Неологизмдер деп аталат. Архаизмдер азыркы колдонулбаган, колдонулуудан чыгып калган эски сөздөр архаизмдер деп аталат. Неологизмдер илим жана техникага байланыштуу сөздөр. Санарип, планшет, айфон, спутник, космодром, колледж, мониторинг, система, панель. Булар неологизм сөздөр. Саясатка байланыштуу неологизмдер оппозиция, омбудсмен, спикер, референдум. Ал эми күнүмдүк турмушта колдонулуп жаткан неологизм сөздөр пансионат, менеджмент, валюта, акция, рейтинг, коммерция, спонсор дегендер булар күнүмдүк турмушта колдонулуп жаткан неологизм сөздөр. Анда эмесе балдар, неологизм сөздөр туурасында кыскача маалыматтарды ала алдык. Анда эмесе үйгө тапшырма неологизм сөздөр боюнча сүйлөм түзүп, анан кайталап эсибизге салабыз. Неологизмдер жаңы сөздөр. Жаңы сөздөрдүн айтылышы туурасында кандай сөздөрдү неологизм сөздөр дейбиз жана анын чечмелениши жана түрлөрү туурасында кайталап келебиз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.